Төртүнчү этаждагы 2 бала табылып алган мен. Штабка айткам 2 бала керек. Московский жана кирсек болот. Ооруканада чыккан өрттүн кесепетинен 1,5 жаштагы наристе жана 16 жаштагы өспүрүм каза тапты. Ичи ыш, баары чаң, көп болуп турат. Оор абалда келди. Азыркы өрттөр көбүнчө түтүндүү өрт болот. Буга чейин дагы эскертүүлөр берип кеткен экен. Азыр реанимацияда. Апаңыздын учурда абалы кандай? Жанында бала келип калгандыктан ошо алып чыгып кете алган да. Бул жерде кою түтүн болгондугуна байланыштуу бейтаптардын чыгуусу тоскоолдук болгон да. Бирок без сознания деди. Өзү менен дагы эле сүйлөшө элекмин. Түтүндөн отравление болушуп, эми азыр лечениясын алып атышат. Кечээ 11 февралда ооруканада чыккан өрттүн кесепетинен 1,5 жаштагы наристе жана 16 жаштагы өспүрүм каза тапты. Окуя тууралуу кененирээк алдыңкы мүнөттөрдө көрө аласыздар. Оо, шахта. Хирургия бөлүмүндө. Мындай бул оорукананын өртүн көргөн жоксузбу? Жок, билген жок. Азырге таң калып атпайм. Жакындарыңыз кайсы жака эвакуация болгонун да билбейсиз? Билбейм, ошо азыр келип таң калып көрүп атам, азыр эле көрүп атам. Апаңыздын учурда абалы кандай? Абалы жакшы. Кайсы жака эвакуацияланды ошондо? Национальный госпитальда. Мындай шок абалында болгон жокпу? Баары жакшы келип атат. Эми шок абалында болду, реанимацияга жатып, азыр чыкты. Азыр чыкты реанимацияда. Ичи ыш, баары чаң, көп болуп турат. 3-чү этажда. 316-та. Сиздин бул жакта жакыныңыз жатабы? Ооба, менин жолдошум. Кечээ күнү өрт чыккан ооруканадан эвакуацияланып бул жака келди, Азыр реанимацияда. Анан азыр бул жака чыгат деди. Бир где-то 40 мүнөттүн ичинде ошону күтүп атам. Кечээ күнү өрт тууралуу сизге кантип айтып берди? Көчө өрт тууралуу мен өзүм көрдүм новостиде. Анан еще жанында дагы тамак алып келген тең туш баласы болгон экен. Ошолор аркылуу билдим. Сизге кантип сүрөттөп айтып берди ошол учурду? Ал өзү айта алган жок, анткени реанимацияга киргизип кеткенде телефондорун алып коюшкан. Жолдошу болсо ошол 1-этажда жаткан менин жолдошум. Ошол моментте өрт чыккан. Ошондо телефон менен эле үстүндө кийимин алганга жетишкенде жана жанында бала келип калгандыктан ошо алып чыгып кете алган да. Может өзү каким-то образом шок, өзү жүрөгүнөн операция болуп жаткан. Анан Кудайга шүгүр аман эсен алып чыгып кетишкен да. Операция болгондо канча күн болду? 3 күн болуп калган. Суббота болгон. Баягы бул жака которулуп келгенден кийин азыр акыбалы кандай? Сиз көрдүңүзбү? Азыр көрө элекмин мен, такыр көрө элекмин. Анткени дарыгерлер киргизбей чабайт азыр? жок, ал бул жакта эмес, ал реанимацияда азыр. Ал жакта деген негизи жакшы болуп калса чыгарабыз дешкен, бирок кечээ күнү аба жутуп калды да. Анан ошол зыян болуп калдыбы деп азыр бул жакка которобуз деп атышат. Бирок которула элек, азыр которулса анан киргизеби, киргизбейби аны дале тактай элекпиз да. Баягы өрт учурунда жана ал түтүндүн баарын жутуп калышты да баары бирчи. Анан акыбалы мындай оорулушкан жокпу 3 күн мурун эле жүрөгүнөн операция болсо? Ошону даже биле албайтам, анткени телефону жок. Врачтан сурасам, бирок анализ эртемен алдык, акыбалы жакшы, бирок дагы бир күн наблюдение кылабыз деди. Анткени неме жутуп калган депчи. Өзү менен сүйлөшө элексиз да? Өзү менен дагы эле сүйлөшө элекмин. Пожар болуп кетти ошо. Биз карадык, медсестралар чуркап, врачтар чуркап алып кирди да. Биринчи бир жаш баланы алып келди. Андан кийин бир аял кишини алып келди. Анан 2 эркекти алып кирди да. Ошо эмне? Айнектен бузуп. Ошо. Алардын каза болгону же каза болбогону Биз без памяти болдук да. Биз без памяти, бирок без сознания деди. оор абалда. Оор абалда келди. Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өрт өчүрүү жана алдын алуу башкармалыгынын орун басары Майор Муканов көчө 11 февраль күнү саат 9-дан 6 мүнөт өткөн чамада 1-Май районунда өрт кырсыгы катталгандыгы тууралуу маалымат түшкөн. Ошол эле өрт кырсыгына дароо эле 1-Май районунан 2 бөлүм тартылып, бул жерде бейтаптардын жана кызматкерлердин көптүгүнө байланыштуу биздин жакынкы райондордун күч каражаттарын да тартууга туура келген. Ошол эле учурда бул жерде кардиология борборунда 260
кызматкер болгон деп айтылган биринчи маалыматтар боюнча. Биз келген учурда 94 адамдын өз учурунда эвакуациялап куткаруу иштерин жүргүзгөнбүз. Эң эле немеси оорушундуу болгону бул кичинекей балдарды ымыркайларын реанимациялык корпустарында жаткандыгы тууралуу болгон. Ошолорду өз убагында эвакуациялап, өрттү толук өчүрүүгө иш-чаралар жүргүзүлгөн. Жалпы өрт өчүрүү техникаларынан 6 өрт өчүрүүчү техникалар жана тийиштүү кызматкерлерден өздүк курамдары жана техникалык жардамдары келип иш алып барып беришкен. Сиз келген учурда ооруканада абал кандай эле, ошол боюнча айтып өтсөңүз. Мисалы бул жакта айнектерди да сындырышкан экен же бул эвакуация учуруна атайын чыгуучу эшиктердин жок болгондугуна байланыштуу болдубу? Өрт өчүрүү учурунда бул жерде аябай коюу түтүн каптагандыгына байланыштуу эвакуациялык эшиктери эки жагынан болгон, күн чыгыш жана күн батыш тарабынан. Бул жерде коюу түтүн болгондугуна байланыштуу жанагы светтин жарыгы жок болгондугунан эвакуациялык иш-чаралар ичинде кардарлар жана бейтаптардын чыгуусу тоскоолдук болгон да. Кыйынчылык жаратты. Анан эле ошол эле учурда өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өрт өчүрүү жана куткаруу бөлүктөрүнүн куткаруучулары атайын автошатынын негизинде терезелеринен эвакуациялоо иштерин жүргүзгөн. Бул жерде айнектердин сынгандыгына караганда бул жерде ичинде коюу түтүндөрдү эртерээк жок кылууга аракет кылышкан. Ал эми жаңы операциядан чыккан ымыркайлар деле болду бул жактачы. Ошолорду кантип алып чыктыңыздар деги эле? Ошолорду алып чыгуу бир аз кыйынчылык жаратса керек. Ошол жерден алып чыгуу ымыркайларды алып чыгуу ушул жердеги терезелердин тушунан куткаруу иштери, эвакуациялоо иштери жүргүзүлгөн ушул туштан. Бул жерде 4-чү жана 5-чи этаждарда болгон. 4-чү, 5-чи этажда. 3-чү жана 4-чү этажда. Кабатта. Буга чейин дагы ошо өрт коопсуздугун келип, ушул жака эскертүү берип кеткен деген да маалыматтар чыгып атат. Бул жерде өрт көзөмөлдөө кызматы бар бизде. Ошолор келип буга чейин дагы эскертүүлөрдү берип кеткен экен. Тийиштүү өзүнүн административдик штрафтарын жазып кеткен. Бул качан болду эле? 1 жыл мурунбу? Бул боюнча мен аны так айта албайм, анткени муну көзөмөлдөө органдарынын маалыматы негизинде болот. Эми соц тармактарда тарап аткан жана ал эң жогорку кабаттагы жалынып аткан от тууралуу эмне айта аласыз? Бул жерде баарыңыздарга белгилүү, кечкисин жанагы караңгыда тартылганда бул 3-чү этаждан кызыл жарык болуп күйүп турган. Бул кызыл жарык болуп күйүп турган бул атайлаштырган өң болот, кызыл өң. Ошонун негизинде жалын сыяктуу, чок сыяктуу болуп көрүнгөн. Негизи бул имараттын азыркы көрүп турган бул жерде эшиктин астыңкы жертөлөсү деп коет, астыңкы катмарында 250 чарчы метр толук күйгөн. Очогу кайсы? Очогу алдыңкы кабат. Өрттүн чыгуу себептерин аныктоо азырынча такталууда. Азыр атайын тийиштүү комиссиялар түзүлгөн. Ошолор азыр иликтөө иштерин жүргүзөт. Нургүл Ибраева, Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигинин медициналык жардам уюштуруу жана дары саясат башкармалыгынын начальниги. Ооруканада чыккан өрттүздүккө билдирүү Көчөгө 9-дан кичине өтүп түштү бизге маалымат. Ушундай улуттук кардиохирургия борборунда ушундай өрт чыгып, ушундай кокустуктан жаман окуя болду деп. Дароо биз келдик. Биз келгенде биякта МЧСтин адистери, анан МЧС анан жана башка МВДлардын эмелери иштеп жаткан. Ушу жардам көрсөтүп бизден тез жардам кызматы дагы уже келген. Ошондо бул кечки убакытта бул ооруканада 50ге жакын бейтап болгон. Ошол эки бейтаптардын баары убагында бул кооптуу имараттан жанында турган улуттук кардиология жана терапия борборунун реанимациясына которулушкан. Ошондо азыр болсо учурда реанимацияда, бул борбордо реанимацияда 11 бейтап бар, анын ичинен 4 кичинекей балдар, 18 жашка чейинки, калганы болсо чоң бейтаптар.
18тен үйдө бейтаптар. Азыр жаңы эле бейтаптардын акыбалы боюнча маалыматтарды көрүп чыктык. Эртең менен биз айтып атканбыз, 2 кичинекей баланын абалы өтө оор деп. Азыр кирсек акыбалы стабилдүү болуп, гемодинамикасы жакшы болуп калыптыр. Буюрса жылыштыктар бар. Ошол которулган бейтаптардын арасында 2 бейтап көз жумган. Алар кечээ күнү эртең менен операция болушкан, реанимацияда болчу. Ошол бияка которулгандан кийин негизги оорунун мындай асабынан акыбалы оорлошуп, баягы реанимациялык жардам көрсөткөнгө карабай көз жумду. Бирөө 15тен кичине өтүп калган бейтап, экинчиси 1 жаш 7 айлык бала. Ошондой эвакуация учурунда каза болчубу алар? Жок, эвакуация болуп келген, бияка реанимацияга кирген, анан баягы бияка келгенде өздөрү негизги оорулары аябай оор болчу да. Бул сочетанный порок экөөнүгү тең, анан чоң операция жасалган жүрөгүнө. Ошондуктан бияка которулуп алып келгенден кийин баягы эмеси давлениясы түшүп, анан реанимациялык иш-чаралар көрсөтүлгөн, бирок тилекке каршы алар мындай жакшы болбой ошо көз жумушту. Эгер азыр суроолор дагы болуп атат, булар баягы эвакуацияда бир аппаратка подключаться этилбей деп. Жок, булар ошол эвакуация учурунда атайын бизде жабдыктар бар, ошолор аркылуу көчүрүлгөн. Булар бир дагы мындай эмеде мүнөттагы аппаратсыз калган эмес. Өзү маалымат 9:06-да бизге диспетчерскийге түштү. 9:17-де биздин машиналар жетип барды. Аяка жалпысы 6 расчет тартылды, 2 вышка. Өрт негизинде подвалдан чыккан. Эми азыркы өрттөрдүн айырмаласы бул илгеркидей мондай жалындуу өрт эмес. Азыркы өрттөр көбүнчө түтүндүү өрт болот да. Бул себеби дегенде синтетик материалдар аябай көп колдонулат. Курулуштарда жана үйлөрдө алар күйбөй, түтүн басып, адамдын жабыркагандагы жана өлүмүнүн да себептери именно түтүндөн думуккандан болот да. Анан азыр негизги эмне себептен болгонун бизде лабораториябыз иштеп, комиссиянын алкагында жумушун алып барат дагы, себептерин айтышат, но жерде скорее всего жаңы аппараттарды алып улап атканда кыскача мындай короткий замыкание деп коет, ошондон болушу мүмкүн деген азырынча пока божомол болуп атат. Анан ошо түтүндүн мындай жаман кесепети бул ошо болгон ошо 2 биздин кичинекей балдарыбыздан айрылдык. 4 же 5 этаждык имарат күйгөнү только подвал күйдү. Бирок подвалдын түтүнү ошо эң үстүнкү этажга чейин жетти дагы. Биз үстүнкү этаждагы болгон адамдарды ошо вышка аркылуу эвакуация кылдык. Ылдыйкы адамдарды лестничный клеткадан чыгарганга үлгүрүп калдык. Себебинде ылдый жакта уже подвалдан түтүн аябай катуу күчөп кетти. Анан мына кичинекей жабыркалагандардын дагы себептери эми түтүндүн таасири болушу мүмкүн, бирок адан тышкары дагы башка биздин жарандарыбыз дагы түтүндөн отравление болушуп, эми азыр лечениясын алып атышат.